2002-жылы бир индус менен иштеп калдык. Дубайдан товар ташыйбыз. Ошол учурда ал киши экөөбүз бир жума чогуу жүрөбүз да. Орусча билбейт же кыргызча билбейт. Мен англисче жакшы билбейм. Мектепте окуган бойдон эле. Бирок бир жума жүрүп, биз Алматыга барып, Алматыда дагы бир кишилер менен сүйлөшүп отурсак, ал пакистанский киши айтат да, бул тил билбейт экен. Сен дагы тил билбейсиң. Кантип сүйлөшүп атасыңар десе, ал киши айтат, бул тил билбеген менен биз көп иш бүтүрдүк дейт. Сизде да бир кызык окуялар болчу экен. Мен уккам, Дубайда жүргөндө тил билбей, ушул сынык англис тилинде $300,000 товарга келишим түзгөн экенсиз. Бүгүн да айтып бир туугандар менен ыкшып күлөбүз да, ушул нерсени айтыпчы. 3 аксакал киши отурат, индус бизнесмендер экен. Эми алар поколение менен келатышкан, алардын аталары ошол канцтоварды чыгарган кишилер экен, производственниктер экен. Анан алар менен сүйлөшүп, биз заказыбызды берип неметсек, ал бизди карап туруп, эми жаш балдарыбыз да, мен 20 жаштамын. Байкем 22-де. Бул жерде дагы 18-де турган бирөөбүз турат. Үчөөбүз турабыз алдында. Жаш балдар ушул суммага товар сурап атат, алар ишенбеди. Анан карап турам, булар сүйлөшүп атат, мен айтам, мындай деп айтсаң десем, айтат, ишенбейт. Анан бул жеткире албай атканы мен түшүндүм дагы, анан айттым да, мен сүйлөсөм, булар менин катамды табышат, күлүшөт. Анан айттым, силер чыгып тургула. Анан ал кишилерге мен бар нерсе менен айтып берип атам да. Мен болгон сөз запасым менен сүйлөп берип атам. Баягы кишилер мени угуп туруп, мени түшүндү да окшойт да. Себеби ал кишилер мени өздөрү Алматыга бар деп суранышкан. Мен Алматыга барып, алар айткандай базардан местаны ачып, алар каалагандай бир ишти жасап келип мен товар сурасам, товар бербейт да. Анда сен мени эмнеге жөнөттүң деп айтам да. Сен мени эмне жөнөттүң? Мен бүт бардык нерсени бүтүрүп келдим сенин алдыңа. Азыр мен сага келсем, сен мага бербейм деп атасың. Сен кандай бизнесменсиң деп атам да. Макул, берем деди. Берем дегенден тигилерди өзүм кирип чакырдым. Келгиле, сүйлөшкүлө, берем дедим но десем, алар шок. Кантип берем деди. Сен эмне дедиң олорго дейт. Мен айттым десем, сен англисче билбейсиң, кантип айттың дейт да. Анан айттым, кедемдай кээ бир сөздөрдү уңгусу менен улаштыра албасаң дагы негизги ойлорду түшүндүргөнгө болот экен да.